Таанымал Ханафи диниятчы мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов капысынан келген илдеттен улам 45 жашында дүйнөдөн кайтты. Жамы журтка аттын кышкысындай таанымал Ханафи диниятчысы Чубагажы Жалилов 11 июлга оогон түнү Бишкектеги улуттук госпиталга оор абалда жеткирилген. Диниятчыны ооруканага кабыл алган дарыгердин билдиргенине караганда, бейтап дарыгерлерден дем алдырчу аппаратыңыздарды эртерээк туташтырасыздарбы деп суранган. Ага кычкылтек концентраторунан экөө дароо туташтырылган. Дарыгердин айтымында Чубагажы Жалилов ооруканага түшкөндөн 1 сааттай убакыттан соң көз жумган. Чубагажы Жалилов 1975 жылы 21 январда Жалал Абад облусуна караштуу Базаркоргон районунун Мундуз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Ал дайыма кыргыз калпагын жана чапанын кийип, салттык ханафилик мектептин бараанды өкүлү катары өлкө мусулмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Замандаштары маркум Чубагажынын дүйнөдөн өтүшүн интернеттен билип, терең кайгыруу менен анын жакындарына көңүл айтышууда. Жаткан жериңиз жайлуу, топураңыз торко болсун. Жаш болсо да эл кадырына ээ болгон диниятчы Чубагажы. Чубагажынын сөөгүн бүгүн кечи мекени болгон Базаркоргон районунун Баймундуз айылында жерге берилет. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Анын айтымында ушул тапта аалымдын сөөгүн Бишкектен алып чыгып кетишти. Чубагажынын тажыясы өз айылында өтөт. Жаназасы бүгүн саат 16 менен 17-нин ортосуна белгиленди, деди Атабаев. Эскерте кетсек, диний аалым бүгүн түндө улуттук госпиталда үзүлгөн. Жакындары анын пневмонияга кабылып, абалы оорлошуп кеткенин айтышты.